Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова ушул күндөрү Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү аталды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Тыныбекова 20-сентябрда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта алтын байге үчүн таймашта болгариялык Тайбе Мустафа Юсейн менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңишке жетти. Тыныбекова финалдык беттешке чейин 19-сентябрда 4 беттеш өткөргөн. Алгач мексикалык Александра Ромеро Баньеланы 8-0 эсеби менен жеңди. 1-8 финалда жапониялык балбан Якака Каваи менен күч сынашып, экинчи бөлүктө атаандашынын далысын килемге басып таза жеңишке жетти. Чейрек финалда украиналык Юлия Ткач Остапчук менен таймашып 9-6 эсебинде жеңишке жетти. Жарым финалга чыгуу менен Айсулуу Тыныбекова 2020-жылы Токиодо өтө турган жайкы Олимп оюндарына да жолдомо алды. Жарым финалда түндүк кореялык Жонг Сим Римди 7-0 эсебинде жеңип, алтын байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. 62 килограмм жарым финал Айсулуу Тыныбекова, Жонг Сим Рим 7-0 Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык балбан кыз. Ал 2016-жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы Олимп оюндарына катышып 5-орунду алган. Дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси, Азиянын 3 жолку чемпиону. Кыз келиндердин эркин күрөшү боюнча дүйнө чемпионатына Кыргызстандан 4 балбан кыз барды. 18-сентябрда Айпери Медет кызы менен Нурайда Анаркулова килемге чыгып, мелдешти байгесиз жыйынтыкташты. 17-сентябрда 55 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Мадина Надирова да мелдештен четтеген. Мелдеш 22-сентябрда жыйынтыкталат. Бул чемпионатта 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына катышууга укук берген жолдомолор ойнотулууда. Тактап айтканда, грек-рим күрөшү, эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшүнөн 6 салмак категориясы боюнча алдыңкы 5 орунду ээлегендерге жолдомо берилет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин иштен алынышы боюнча маалымат таратты. Анда айтылганда, УКМКнын өздүк коопсуздук кызматы Канат Сагынбаевга карата 2 кызматтык териштирүү ишин жүргүзгөн. Июль айында Сагынбаев кайтаруудагы объект жок учурда жетекчиликтен кызматтык куралды, атайын техниканы гаражга тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгон. Анын жыйынтыгында ага толук эмес кызматтык шайкештик жарыяланган. Ал эми 2019-жылдын сентябрь айында жүргүзүлгөн кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгында УКМКнын ички жоолоруна карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барган. Кызматтык териштирүүлөрдүн жыйынтыгында Сагынбаев кызматтык дал келбестик беренесинин негизинде коопсуздук органдарынан бошотулду деп жазылат атайын кызматтын маалыматында. Буга чейин адвокат Замир Жошов Атамбаевди туулган күнү менен куттуктаган үчүн Сагынбаев УКМКдагы 9-кызматтан кеткенин жазган. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтар каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон. Ар түрдүү жарат алган 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Ушул окуялардан кийин Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев аскер прокуратурасына күбө катары сурак берип чыккан. Оренбург облусунун Доңгуз полигонунда Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин өзүнчө жолугушуусу болду. Бул тууралуу Кремлдин сайтында маалымдалат. Белгилей кетсек, бүгүн 20-сентябрда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Центр 2019 ири аскер машыгууларын көрүү үчүн Россияга учуп кеткен. Жолугушууда Путин Кыргызстан аскерлеринин Центр 2019 машыгууларына катышып жатканы абдан маанилүү экенин белгиледи. Жолугушууда Путин Кыргызстан аскерлеринин Центр 2019 машыгууларына катышып жатканы абдан маанилүү экенин белгиледи. Россиянын президенти бул машыгуулар аскер куралдуу күчтөрүнүн ар кандай окуяларга даяр болушун шарттай турганын кошумчалады. Биз ар кандай себеп менен түрдүү жерлерде кездешип жүрөбүз, бирок биргеликте машыгуу өткөрүү өзгөчө себеп. Бардык тармакта кызматташууну улантып жатабыз. Эң башкы маселе катары экономикалык жактан кызматташууну талкуулап келебиз. Ал да жакшы өнүгүүдө. Былтыр 17%га өсүш болсо, быйыл андан да көбөйүп жатат, деди ал. Путин ошондой эле аскери техникалык жактан кызматташуу жакшы жолго коюлуп жатканын белгиледи. Аны менен катар бул машыгууга 128 000 аскер жана 600 учуучу техника тартылганын айтты. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинге ыраазычылыгын билдирди. Жолугушуулардын байма-бай өтүп жатканына кубанычтабыз. Бул сиздин эмгегиңиз. Ишиңиздин көптүгүнө карабай баардык нерсеге убакыт бөлүп келесиз. Аскердик машыгуунун ийгиликтүү аякташы менен куттуктайм. Чакырганыңыз үчүн рахмат, деди Жээнбеков. Ал андан сырткары аскерлердин эки тарапта активдүү кызматташып жатканын белгилеп, Кыргызстан менен Россия ишенимдүү дос, өнөктөш экенин билдирди. Ошондой эле Кыргызстан Россия менен болгон келишимдерди аткарууга дайым аракет кылып келгенин жана ал боюнча такай иштер жүрө турганын айтты.
Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобеков аралашкан чолпон атадагы жол кырсыгы боюнча тергөө иштери аяктап калды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Алтай Исмаилов билдирди. Анын айтымында учурда комиссиялык экспертиза жүрүп жатат. Учурда тергөө иштери аяктап калды. Бир катар адистер дыккат текшерүүдө. Мындан сырткары автотехникалык, трассологиялык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатабыз. Буюрса жакын арада иштин бети ачылат, деди Исмаилов. Эскерте кетсек, үстүбүздө жылдын 7-июлунда таңгамал саат 4:30да BMW XM менен Lexus S330 үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып 4 адам каза болгон. Окуя Чолпон Ата шаарындагы ипподромдун бет маңдайында болгон. Милициянын билдиргенине караганда, BMW Бостер тараптан Чолпон Атаны көздөй келе жатып, артка бурулууга белсенген Lexus машинасын капталга сүзгөн. Жеңил унаанын ичинде 4, кроссоверде 3 киши болгон. Кырсыктын кесепетинен Lexus унаасында отурган 2 жигит мүрт кеткен. 3-үчүсү ооруканада үзүлүп, 4-үчүсү 2 күн комада жатып көз жумган. Ал эми BMW унаасындагы жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков, айдоочусу Элдияр Халмурзаев жана дагы бир досу жаракат алган. Талас облусунда өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарына жергиликтүү тургундардан акча чогултулуп жатат. Мугалимдер 200 сомдон чогултуп беришти, дарыгерлер 1 күндүк айлык маянасын которот. Мындай маалымат бүгүн 20-сентябрда ЖМКнын биринде жарык көрдү. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы бул маалыматты четке какты. Бул жалган маалымат, эч кимден эч кандай акча чогултулган жок. Элди ар түрдүү туура эмес маалыматтарга ишенбөөгө чакырабыз, деп билдиришти маалымат кызматынан. Улуттук көчмөндөр оюндары Талас облусунда 16-сентябрдан 21-сентябрга чейин өтөт. Бүгүн 20-сентябрда Лейлек районуна караштуу Кулунду айылында жаштар жана улуу муун чогулуп жыйын уюштурушту. Жыйында 3 маселе көтөрүлдү. Эң башкысы чек ара маселеси. Каза болгон жоокер Равшан Муминовдун үй бүлөсүнө жардам көрсөтүү жана чек ара боюнча президентке жана өкмөткө кайрылуу жасоо. Алар өкмөткө чек араны чыңдоо боюнча кайрылуу жасашат. Анткени алар бүгүн болбосо эртең кайра эле коогалаң болуп кетиши мүмкүн деген пикирлерин билдиришти. Чогулган эл өлкө башчыга жана өкмөткө кат түрүндө чек ара маселесине байланыштуу кайрылуу жасашат. Бүгүн 20-сентябрда Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде маалымат жыйын өттү. Жыйынга министр Улукбек Кочкоров да катышып, жөлөк пул, акчалай компенсациялар, ай сайын төлөнүүчү социалдык пособия тууралуу маалыматтар айтылды. Анда айтылгандай, эми жарандар жөлөк пулдун чегерилиши же чегерилбеши тууралуу маалыматты электрондук калькулятор аркылуу эле үйүндө отуруп билип алса болот. Буга чейин жөлөк пулдарды алуу үчүн жарандар райондук же шаардык тейлөө борборлоруна келип кезек күтүп, кандай документтер керек экенин билишчү. Мындай жагдайда документ топтоо үчүн 1 айга жакын убакыт кетчү. Эми бардык маалыматтар министрликтин электрондук интерфейсине киргизилип, маалыматты сайттан алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү, дешти министрликтин өкүлдөрү. Азыркы президент Жээнбеков парламенттик шайлоо өз убагында же 2020-жылы күз айларында болуш керектигин бир нече жолу билдирген. Бирок ага карабай парламент тарайт экен, жакынкы айларда мөөнөтүнөн мурун парламенттик шайлоо болот экен деген сөздөр чыгып келатат. Анда имиш сөздөр акыркы күндөрү кайрадан күч алды. Азыркы конституцияга ылайык парламент 2 учурда гана тарашы мүмкүн. Биринчиси жогорку кеңеш конституцияга ылайык мөөнөттөрдө коалиция түзүп өкмөттү курай албаса, экинчиси конституциялык көпчүлүк добуш менен өзүн өзү таратуу жолу бар. Өкмөттү куруу маселеси бизде жок, өкмөт куралган. Демек бул жол менен парламентти таратуу мүмкүн эмес. Ошондуктан экинчи вариант калат. Бул үчүн депутаттар тобу парламентти таратуу демилгесин көтөрүүгө тийиш. Аны ишке ашырууга 80 добуш талап кылынат. Парламентти таратуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү кимге же кайсы саясий күчтөргө ыңгайлуу жана пайдалуу? Парламентти таратуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү президентке жана анын айланасындагы саясий күчтөргө пайдалуу. Алар башка саясий күчтөр даярдык көргөнгө чейин капысынан шайлоо өткөрүп, атаандаштар алдастап калганда максатыбызга жетебиз, парламентти ээлеп алабыз деп ойлошот. Ошондой эле алар келерки жылга карай социалдык экономикалык, чек ара жана башка тармактарда кырдаал начарласа, андай тенденция учурда жүрүп жатат. Анда бийликтин шансы азаят. Ошондуктан президент күчтөнүп турган мезгилде шайлоону өткөрүп алуу максатка ылайык деп ойлошот. Байкап көрсөңүз, Атамбаев нейтрализацияланды. Бабанов кылмыш иштерден башы чыкпай айласы кетип турат. Текебаев соттун кылтагында, Садыр Жапаров абакта жатат. Оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров гана баш оорутма болуп турат. Ошондуктан ага карата ар тараптуу болуп көрбөгөндөй басым, чабуул жасалып, каралуу аракети жүрүп жатат. Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо президентке ишенимди кетирет. Ал шайлоо өз убагында болот деп айтып, ошол сөзүнө турбады деп айыпталат. Анын үстүнө бийлик шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча прогрессивдүү сунуштарды көзү сокур, кулагы дүлөйдөй укпады, четке какты. Тескерисинче босогону 9%га көтөрүп, саясий партиялардын парламентке келишин кыйындатты. Айданбек Акматов, эркин журналист, Булак Назар Ньюс KG.
Кыргызстанда 136 мегаватт көлөмүндөгү электр энергияны пайдаланган 45 майнинг компания жабылды. Бул тууралуу парламентте КСДП фракциясынын жыйынында Улуттук энергия холдинг компаниясынын башчысы Айтмамат Назаров билдирди. Депутат Төрөбай Зулпукаров өлкөдө майнинг компаниялар менен биткоинге уруксаат берилген-берилбегенине кызыкты. Ал мындай компаниялар өтө көп экен, тийиштүү чара көрбөйсүңөрбү деп суроо салды. Назаров мыйзамда майнинг деген түшүнүктүн жок экенин билдирди. Биз электр энергиясын атайын майнинг компаниялары үчүн бербейбиз. Кыргызстанда электр энергиясы арзан, ошондон улам майнинг компаниялар келип жатат. Жакында 136 мегаватт электр энергиясын пайдаланган ушундай 45 компания жабылды. Алар 3 облустун керектөөсүнөн ашык энергия коротот экен. Быйыл жайында бир канча кичи райондорго жете турган электр энергиясын пайдаланган өлкө бюджетине 183 миллион сомдон ашуун зыян келтирген майнинг ферма аныкталган. Финполиция бул компаниянын электр энергиясын пайдалануусу нормадан ашканын, болжол менен 6-7 мегаватты түзгөнүн белгилеген. Камалат камалбайт болуп ара жолдо турган Өмүрбек Бабанов жазатайып бийликтин каарына калбайын деп чөптөн жапы, суудан тайыз позицияны карманып турат. Бирок жеңичинен саясий интригалар менен алек. Шайлоого даярдык көрүп, жакынкы күндөрү Республика партиясынын съездин өткөрүүгө камылга көрүүдө. Тизме такталып, басымды жаштарга коюп жатыптыр. Кылмыш иштерине жооп бере албай, бир айдан ашык убакыттан бери суракта сүйрөлүп жүрүп, шайлоого даярдык көрүп жатканы чычкан ийине кире албай жатып, куйругуна калбыр байлайт дегенде эске салат экен. Булак фабула. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков парламентти мөөнөтүнөн мурда таратууга негиз жок деп эсептейт. Спикердин мындай позициясын парламенттин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу таратты. Жумабеков жогорку кеңешти таратуу боюнча демилге же сунуш жок экенин жана парламентти таратуунун жол жобосу баш мыйзамда так белгиленгенин айткан. Мунун алдында айрым жергиликтүү маалымат каражаттары өз булактарына таянып, Кыргызстанда парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда болушу ыктымалдыгын жазышкан. Буга парламенттин имиджи бузулганы себеп болуп жатканы жана мындай демилгени бийликти колдогон айрым депутаттар жаңы жылга көтөрүп чыгышы мүмкүн экенин белгилеген. Парламент өзүн өзү таратыш үчүн мындай демилгени 120 депутаттын 80-и колдош керек. Буга чейин 2017-жылы 6 мартта президент Алмазбек Атамбаев Ала-Арча мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу иш-чарасын өткөрүп жатып, парламенттин ишмердигин сынга алган. Ал депутаттарды мыйзам чыгаруу менен эмес, ушак таратуу менен алектенүүдө деп таратылышын колдой турганын айткан. Кийин президенттик шайлоодо жеңип чыккан Сооронбай Жээнбеков РИА Новости агенттигине маек куруп, парламентти таратуу үчүн олуттуу негиз болушу керектигин белгилеген. 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш мөөнөтү бүткөнгө чейин иштесе, парламенттик шайлоо 2020-жылы күзүндө өтүш керек. Парламентте учурда КСДП, Республика Ата журт Кыргызстан жана Бир Бол фракциялары коалициялык көпчүлүктү, Өнүгүү Прогресс менен Ата Мекен фракциялары оппозициялык азчылыкты түзөт.